Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Алла Таалам баарыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым баарыбызды сактасын. Жаратканын бу дүйнөдө баарыбызга берекелүү ырыскы берсин. İmandуу урпак берсин, пайдалуу билим берсин, ахиретте бейишин берсин, түбөлүтү дозок отунан Аллахым баарыбызды сактасын. Туугандар, Кур'ан жараткан Алла Тааланын улуу, ыйык, берекелүү китеби, акыркы китеби. Кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга жашоонун жолдомосу. Бардык инсандарга жашоонун туура жолу бул Кур'ани Карим көрсөтөт. Алла Таалам атайы инсандар кандай жашаш керек, бактылуу болуш үчүн Кур'анды түшүргөн. Кур'ани Карим жараткан Алла Тааланын каалоосу. Өзүнүн каалоолорун Алла Таала Кур'анга жайгаштырып койгон. Пендеден эмнени каалайт? Кур'анда айткан. Жакшы амалдар менен жаман амалдарды Кур'анда баяндаган. Жана ошол жакшы амалдардын таасирлери, пайдалары жана түбөлүктүү натыйжаларын баяндаган. Ошондой эле жаман амалдардын кесепетин, кордугун, бактысыздыгын, анын таасирлери, анын натыйжалары бардыгын Алла Субхана ва Таала Кур'ани Каримде баяндап койгон. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам келди, 23 жыл Кур'анды чечмелеп, түшүндүрүп, ачык айкын баяндап, Кур'ан менен сахабаларды тарбиялап, оңдоп, Кур'ан Карим менен сахабалардын мүнөздөрүн, кыял, ой, жоруктарын, кыймыл аракеттерин бардыгын Кур'ан мүнөздүү кылды да. Кур'ан Алла Субханаху ва Тааланын мужизасы. Кур'ани Каримде иман эмне экенин айтат. Кур'анда ислам кандай экенин айтат. Ихсан кандай экенин айтат. Периштелерге иман келтиребиз деп. Кур'анда Алла Таалам периштелерди зикир кылат. Ахиретке иман келтиребиз. Кур'анда Алла Таалам ахиретти айтып берет. Эгерде ахиретке билгиңиз келсе, Кур'ани Карим ахиретти айтып берет. Ахиретке иман келтиргенге ишенимге чакырат. Ишенип койгула ахиретке дейт. Чыныгы Алла Таалам түбөлүктүү сыйлыгын жана жазасын кыямат күнү тапшырат. Түбөлүктүү бейиштин, түбөлүктүү дозоктун чечимин кыямат күнү чыгарат Алла Таала. Ким бактылуу, ким бактысыз? Алла кыямат күнү бул чечимди чыгарат. Таразаны коюп туруп, адилеттүү таразаларды Алла Таалам орнотот. Эч кимге зулумдук болбойт туугандар. Алла Кур'анда айтып атат. Бир адамга да кыпындай зулумдук болбойт. Кыжалат болбоңуз. Сизге зулумдук болуп калат депчи. Алла Таалам адилеттүү мамиле кылат. Адилеттүүлүгүн көрсөтөт. Кыямат күнү Алла Субханаху ва Таала өзүнүн адилеттүүлүгүн көрсөтөт. Бу дүйнөдө адилеттүүлүккө буйрук берди бизге. Инналлаха я'муру бил адл вал ихсан ва итаи дил курба ва янханил фахшаи вал мункари вал баги я'идукум лааллакум тадаккарун. Алла Таала шек күмөнсүз буйрук берет адилеттүүлүккө. Каерде гана болбогула, кандай абалда гана болбогула, адилеттүүлүктө тургула, ошого күбө болгула, ошого кармашкыла. Бардык туганчылык, улутчулук, достук,
тааныш билиш бир чекеге коюп адилеттүүлүктө болгону деди. Бардыгынан жогору адилеттүүлүк турат. Жана айкөлдүүлүккө Алла Таалам буйрук берет. Ихсан. Аша жакшылыктын акысын да көбүрөөк кылып берүү. Өзгөчө тууган уруктарга акысын бергенге. Мункар, арам иштерден Алла Таалам тыйуу салат. Бардык кылмыштуулуктан тыйуу салат. Багават, аша чабуудан Алла Субханаху ва Таала тыйуу салат. Ваянханил мункар вал баги. Инна Аллах я'муру бил адл вал ихсан ва ита'i дил курба ва янханил фахша. Абирсиз иштерден биринчи. İslam dini avir, namız, şunu korgogon din. Avirsiz din emes bizde. Koru namızdın dini emes bizden dinimiz. Gayrattуулуктун dini. Çınçıldıktın, adilettүүлүк, boorukerliktin, batırlıktın dini bizden dinimiz. Fahşa dep koyat. Avirsiz iş. Cılangaçlık, uyatsızlık, zina, жаман сөз оозунан боктогону, сөккөнү, тилдегени, арам нерселерди алдагандан тартып, жалган сүйлөгөндөн бияктан алып келип, уятсыз сөздөрдүн баардыгын топтоп, Куранда Алла Таала бир сөз менен токтотту муну. Токтоткула буну деди. Тилиңер менен дагы, денеңер менен дагы. Авирсиз иштерди, авирсиз сөздөрдү токтоткула деди. Энең деп тилдегенде баштайбыз. Каргаганды башташат аялдар көбүнчө. Эркектер сөккөндө башташат. Ушунун бардыгы фахиш. Фахша Алла Таала муларны тыйуу салып атат. Мына бизге таза жашоону бергенди каалап атат Алла Таала. Күнөөдөн таза жашоо. Гыжалатчылыктан таза жашоо бергенди каалап атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тааладан сураган: "Аллахумма инни ас'алука". Я Алла, мен сенен сурайм. Эмнени сурайт экен пайгамбар? Аишатан нақиятан. Таза жашоо. Таза жашоо кандай десе, күнөөлөрдөн таптаза жашоону сураган. Күнөө кылбай жашайды дейт. Күнөөдөн сактанып жашайды. Биздин канча ката, кемчилдик күнөөлөр болсо, ошолордон арылайлы. Аларды азайтайлы. Мына арам нерселерден толугу менен кичинекейби, чоңубу толук өзүбүздү алып качайлы. Арам нерседен. Кандай жылаандан качкандай, чаяндан качкандай, оттон качкандай, чоктон качкандай. Арам нерселерден качуу. Мынакей биздин динибиз кандай туугандар. Ушундай таза жашоо берген, ахиретке иман келтирип Алла Таала адилеттүүлүккө буйруп атат. Эми адилеттүүлүгүн ахиретте Алла Таалам көрсөтөт. Өзү кандай адилеттүү экен. Ар биринин акысын алып берет. Ар биринин акысын алып берет. Эч кимдин акысы калбайт. Жаныбарлардын да акысын алып берет. Акылы жок, акыл берилген эмес, жаныбарлардын да Алла Таалам акысын алып берет. Ошон үчүн бирибиздин акыбызга кирбейли. Адам баласындагы 3 Алла Тааланын тартуулаган белек аманаты бар. Жан дүйнө, мал дүйнө, авир. Малы, жаны, авири. Иззаты, достоинство, честь. Жанына кол салган болбойт, малына кол салган болбойт, авирине кол салган болбойт. Арам. Жанын кыйнаган. Андан кийин дагы канжалаткан, жанына кыскасы азаптаган, өлтүрүп салган, арам кылды Алла Таала. Мал дүйнөсүнө кол салганды арам кылды. Уурулук болсун, каракчылык болсун, алдамчылык болсун, арам кылды. Мусулмандын малын алдап албаңыз. Алдап алган тиякта турсун, көңүлүн оорутуп алган, нааразы кылып алган канча турат. Адал эмес ошол. Үчүнчүсү, мусулмандын ыззатын төкпөңүз. Авирине кол салбаңыз дейт мына. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты коштош ажылыгында. Бүгүн кайсы күн деди.
Sahabalar bilet ele. Bugün ıyık gün. Kurban ayt gün. Бирок адепти сактады да алар. Мүмкүн пайгамбарыбыз башка аты менен атаса керек деп Аллахнын элчиси билет деп жооп берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Бүгүн курбан айт ыйык күн эмеспи дедилер. Ошол күн деди. Кайсы жер деди. Кайсы ай деди. Үчөөнү сурады. Мекке жерделе. Ал да ыйык жерде турат. Кайсы айда? Ашхурул хурум. Харам. Ыйык айда турат. Койдум, пайгамбарыбыз айтты. Мусулмандын мал жаны авири кандай ушул шаар, ушул ай, ушул күндүн ыйыктыгындай ыйык деди. Ушул шаардын, ушул айдын, ушул күндүн арамдыгындай арам деди. Ошон үчүн туугандар, бул укук маселеси өтө назик маселе. Атабыздын акысын берейли, апабыздын акысын берейли, аялыбыздын акысын берейли. Улуулардын, кичүүлөрдүн, достордун, соода сатыкта партнерлордун кимге себептен адамдарда байланыш бар да. Айвандарда мындай байланыш жок. Адамдарда байланыш бар. Ошон үчүн укукту байлап койгон Алла субханаху ва таала. Бардыгын бер деп. Ошону сурайт Алла таала. Сага бирөө берди, бербеди тотоп тур. Сен бердиңби же берген жоксуң? Атаңдын акысын бердиңби деп. Атаң сага акысын бердиби, бербедиби деп сенен сурабайт. Аны атаңдан сурайт. Апаңдын акысын бердиңби деп, мына менен сенен сурай турган ушул. Апаң сенин акыңды бердиби деп, о сенен сурабайт, ал апаңдан сурайт. Сен бердиңби, берген жоксуңбу? Аялыңдын акысын бердиңби деп. Аялыңдын акысын сен бер, сен ушуга жоопкерсиң. Аялың сенин акыңды бербей койсо, кыямат күнү жооп берет бул. Бирок сен буга жооп бербейсиң. Сен өзүңдүн мойнуңда милдетиңди жоопкерчиликтин акысын ушуга жооп бересиң. Бул дүйнө укуктун дүйнөсү. Укук берүү жөнүндө акысын бере турган дүйнө. Тиякта акысын бергениңе жараша сыйлык ала турган дүйнө. Ахирет бул дүйнөдө канча адамдардын, мусулмандардын, айвандардын акысын берсеңиз, ахиретте ушун акысын берген үчүн Алла сизге сыйлык берет. Алла таалам түбөлүктүү берет. Толук кылып берет. Кемитпейт. Адилеттүү. Бардык адамзатка Алла субханаху ва таала адилеттүүлүгүн көрсөтөт. Дозокко бара тургандарга адилеттүүлүгүн көрсөтүп, адилеттүүлүгү менен дозокко киргизет. Албетте бейишке кире тургандарга Алла айкөлдүүлүгүн көрсөтөт. Айкөлдүүлүгү менен аракет кылдыңар. Бирок деп Алла субханаху ва таала айкөлдүүлүгүн көрсөтөт. Ошон үчүн ахиретке иман келтирейли. Көп ахиретти ойлойлу, ахиретти сүйлөйлү. Ахиретке бири-бирибизди чакырайлы. Кыямат күн бар, даярданайлы. Кыямат күнү кантип эсеп китеп беребиз? Алланын алдында тура турган күн бар. Сурак бар, тараза бар. Амал дептерлерибиз, китептер бар. Колубузга бериле турган күн бар, окута турган күн бар. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. Оң жактан бериле турган, сол жактан бериле турган. Куранда Алла таала айтып койду муну. Бергенден кийин иқра китабак кафа би нафсика al-yawm alayka hasiba. Окугун китебиңди деп. Бу дүйнөдөгү кылган иштерибиз, сүйлөгөн сөздөрүбүз бардыгы китепке жазылат дагы. Ошол китепти Алла таала колубузга карматып туруп окут турат. Оку өзүңдүн кылган иштериңди, оку. Сүйлөгөн сөздөрүңдү оку. Иқра китабак, китебиңди оку деген буйрук бар. Кафа би нафсика al-yawm alayka hasiba. Бүгүн эсептегенге өзүң жетиштүүсүң. Башка эч бир эсептөөчүнү бухгалтердап келип алып кереги жок. Өзүң жетиштүүсүң дейт Алла таала. Кудай кааласа, эгерде жакшы иштерди көп кылсак, жакшы сөздөрдү көп сүйлөсөк,
жакшы амалдарды көп кылсак, иншалла Алла Таала оң жагынан китепти берет. Ал китепти өзү эле окубайт, ал окуп турат адамдарга. Ушунчалык курсанчылык, бактылыкта сүйүнүп, кубанычын бөлүшүп айтат: "Фа амма ман утия китабаху биямини фаякулу ха умуқрау китабия". Элдер, окугула менин китебимди деп айтат экен алчы. Карачы, оң жагынан берилген кишиге ал башка адамдарга кубанычын бөлүшүп, менин китебимди окугула, мына канча деген зикир бар, канча деген салават бар, канча таарат гусул бар, канча кайрымдуулук, ихлас бар, канча илим бар, канча таквалык бар, канча шүгүр бар, канча сабырдуулук бар, канча көздү сактаганы бар, канча тилди сактаган бар, канча кулакты сактаган бар, канча деген иштерди кылып кеткен болчу. Эмне деген канча деген дуаларды кылып кеткен. Бу дүйнөдө келип, кээ бир адам бар, бу дүйнөгө келип бир дуа кылбай кетип калат. Бу дүйнөгө келип бир зикир кылбай кетип калат. Субханаллахны айтпай кетет. Ла иляха иллаллахны айтпай кетет. Пешенеси саждага тийбей кетип калгандар бар. Алла өмүр бою бир жолу таарат албай кетип калган. Кандай инсан? Кандай инсан? Жаратканды бир эстебей, бир шүгүр кылбай кеткен. Өмүр бою наалыганы, кейигени, нааразычылыгыны өзү. Алла Таалам баарыбызды ошондой жаман абалдан сактасын, жаман адамдан сактасын. Амин. Тугандар, ахирет тамаша күн эмес. Ошон үчүн бекем ишеним. Баарыбызда ишеним бекем болсун. Ахирет бар, акыйкат. Ушуну үйдөгүлөргө айттыңызбы, же айта элексизби? Же только дүйнөбү? Бисмилlah. Хотя бы бир айда бир жол айтып коюңуз үйгө. Бала чака менен чай ичип отурганда, бейиш деген бар экен, дозок деген бар экен, эсеп китеп деген бар экен, бул акыйкат экен, бул чындык экен. Биз мусулман экенбиз. Алар бизге көзүбүзгө көрүнбөйт экен, ошо гайыпта экен. Аларга ошо ишенгенди, гайыпка ишенгендин атын мусулман деп айтат экен. Буну каерде айтып турса, Куранда айтыптыр. Каерде айтып турса, пайгамбар чечмелеп хадистеринде айтыптыр. Ошон үчүн жакшы иштерди кылсак, адам баласы бейишке чыгат. Жаман иштерди кылса, адам баласы дозокко түшөт. Жараткан Алла айтып койгон: "Лаха ма касабат ва алейха ма иктасабат. Фаман я'мал мисқала дарратин хайран яра ва ман я'мал мисқала дарратин шарран яра". Ар бир жан кандай бир жакшы иш кылса, өзүнүн пайдасы үчүн, кандай бир жаман иш кылса, өзүнө зыян. Ким кыпын барабар жакшы иш кылса, аны сөзсүз көрөт. Кыпын барабар жаман иш кылса, аны дагы сөзсүз көрөт. Алла көрсөтө турган сөзсүз туганда. Ошон үчүн ахиретке бекем ишенейли. Ушул нерсе бизди бузулгандан токтотот. Ушул нерсе бизди оңдойт. Ушул нерсе бизди дүйнөнүн бардык кыжалатчылыгын, сыноолорун жеңил кылып коет. Ушу ахиретке ыйман келтирүү мына ушул күнөөлөрдү таштатат. Күнөөлөрдү ташташ ошол адамга жеңил болот. Ким ахиретке ыйман келтирсе, эсеп китепке ыйман келтирсе, Алланын алдында турупканга ыйман келтирсе, таразага ыйман келтирсе, бейиш тозокко ыйман келтирсе, кайра тирүүлүүгө ыйман келтирсе, туган ошол адамга күнөө таштаган жеңил болот. Таат, ибадат кылган ага жеңил болот. Намаз окуу ага жеңил, чын сүйлөгөн ага жеңил, адилеттүүлүк чечкен ага жеңил, кайрымдуулук кылган ага жеңил, ихлас ага жеңил, жакшы мүнөз ага жеңил, кечиримдүүлүк ага жеңил. Ошон үчүн иншалла баарыбыз ахиретке бекем ыйман келтирейли. Мына өткөнкү сабактарда айттык эле, адамдын рух, жан дүйнөсү боюнча жөөттөр бири-биринен айтып сүйлөшөт эле. Мухаммадтан сурабайсыңар рух тууралуу деп, саллаллаху алейхи ва саллям. Риваяттарда келет. Кээ бирлер айткан экен, сурабагыла, кокус Мухаммад силерге жооп берип койсочу,
силерге ошол жакпай калат, силердин ачууңарды келтире турган болуп калат. Ла юхбирукум би шайин такрахунаху ай ва залика югидукум би ма'рифатихил жаваб. Се пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Алла Таала вахий берип атат. Любой сурооңо жооп берип коет. Анан сен ушундай суроо берсең, ал болсо жөөттөргө айтат. Жооп берип койсо силерге кийин жакпай калып жүрбөсүн. Сурабай эле койгула дейт. Кээ бир айтты, сурай бергиле деп. Анан кыскасы сурашты рух тууралуу. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا. Пайгамбар унчукпай турду дагы жооп берген жок. Ошондо айтат Ибн Масуд радиаллаху анху. فعلمت أنه يوحى إليه. Унчукпай туруп калгандан мен билдим пайгамбарыбызга азыр кудайлык кабар келип, Алла жообун берет да. Алла сурап атышат да. Эй, рух деген эмне жооп берчи депчи. Жан дүйнө деген эмне жооп берчи деп. Анан айтып атат бул киши айтып атат. Факумту маками. Мен өзүмдүн жайыма турдум дейт. Фаламма назара вахи түшкөндө пайгамбарыбыз айтты. Ва ясалунака анир рух. Кул руху мин амри рабби. Куранда Алла Таала аят түшүрдү. Эй Мухаммад, сенен алар ошо жөөттөр сурашат. Рух тууралуу сурашат. Жан тууралуу сурашат. Сен айтып койгон, жан менин Робумдун өкүмү деп койгон. Амры. Алла Тааланын буйругу. Ибн Аббас разияллаху анхумадан риваят, жөөттөр пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга сураганда, рух тууралуу кабар берчи. Ва кайфа туаддабу рух аллати фил жасад. Денедеги рухту кантип азапталат. Ва иннама рух мин Аллах. Рух Алланын тарабынан берилген го. Бул кантип азапталсын деп мынандай мааниде суроо беришкен да. Ошондон кийин буйрук келген. Рух мен Робумдун амры. Мындайча айтканда, рух мин аламил амр. Ар-Раббани ал-Латиф дейт. Мына. Бул болсо адамдын руху бул кайсы аламдан келди? Бул амр аламынан. Ошондой эле бул дүйнөдө бир алам бар, анын аты аламул халк деп коет. Экинчи алам аламул амр деп коет. Аламул халк дегени хулика би амри мин Аллахи таала лаху кун фаякун. Жаралгандардын аламы бул Алла Тааланын тарабынан буйрук менен жаралган, бол дегенде болгондар. Валакин мин маддатин, бирок бул материя, материалдан жаралган да. Ам рух бар го, бул материядан жаралган эмес. Жакшы түшүнүп алайлы. Адам эки нерседен турат. Жан жана денеден турат. Эки нерседен турат да. Денеси бул материядан жаралган. Топурак, суу, от, аба дегендердичи. Рух андай нерседен жаралган эмес. Бул Алланын буйругу. Буйрук аламынан келген. Бул дагы махлук жаралган адамдыкы. Бирок мына денени карап турсаңыз, денеге мөөнөт керек. Мин маддатин ва муддатин дейт алымдар. Мадда ушу нерсе материалдык нерседен жаралган. Ошон үчүн бул. Экинчиси биз айтабыз го. Материалдык дүйнө, руханий дүйнө, руханият ал рух башка нерсе. Буга мөөнөт дагы керек. Biz сразу эле мындай готовый болуп калган жокпуз да. Биз бир канча күн, 40 күн атанын белинен чыккан бир тамчы суу болуп турганбыз. Анан 40 күн канга айланганбыз. Анан 40 күн чайнана турган этке айланганбыз. Акырын сөөктөр түзүлгөн. Боор, бөйрөк бардыгы тырмак, чачтар, акыл эс, көз, кирпик, каштар болуп, эненин ичинен чыкканда мындай эле 2-3 килограммдай наристе элек. Анан барып чоңоюп мындай келди да. Бул кайсыдан? Биринчиден баягындай эле кан, суу, сөөк, бардык могу организмдердин түзүлүшү, муну куралышы ушу нерселерден, дүйнөдөгү материалдардан курулганбыз да. Материядан. Экинчиси мөөнөт менен. Рух
bu dünyanın materyasından, mындайча айтканда, bu dünyanın materialından жасалган эмес да. Макулбу? Жан дүйнө бар го, bu dünyanın materialından эмес да. Ал дагы жаралган, бирок bu dünyanın materialından жаралган эмес. Экинчи, бул мөөнөт менен азыркындай болуп 9 ай болуп, эненин ичинен чыгып, анан азыр канчага чыктык? 15-20га, 30-40, 50-60га чыктык. Жок, рухтук андай эмес да. Буда мөөнөт жок. Экинчиси, бу дүйнөнүн материалы жок. Рухта. Башка ааламдан бул. Алами арвах, рухтар ааламы. Ал кандай десе, Алланын буйругу менен заматта жаралган алар. Алар алдына ала эле жаралган. Эненин ичинде бардык түзүлүп атат, куралып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келет, 40 күн бир тамчы суу, 40 күн андан кийин кан, 40 күн этке айлангандан кийин 40 120. 121-чи күнү анан бул ушу денеге жан салынат. Не салынат экен? Жан дүйнөсүнөн, жандар дүйнөсүнөн жанды алып келип буга жан салынат. Толук кыймыл аракет менен уже 4 айда адам баласы уже рух салынган жашоосу башталып атат. Ага чейин жашап чоңоюп атат. Бирок рух салынган эле меселе. Рух 121-чи күнү салынат. Салынгандан кийин 4 нерсе жазылат. Ажалу. Качан өлөт? Эненин ичинен чыгат. Качан, канча убакытка чейин жашайт? 7 күн жашайбы? 7 жыл жашайбы? 70 жыл жашайбы? Ошоусу жазылат. Кээ бирлери 7 эле күн жашайт. Кээ бирлери 70 күн жашайт. Кээ бирлери 7 ай жашайт. Кээ бирлери 70 ай жашайт. Кээ бирлери 70 жыл жашайт. Кээ бирлери дагы аз көп Алла Таала канча жазган болсо ошончо жашайт. Бүттү. Андан ашыкча ылдый өдө период назад жок. Фаида жа ажалухум ла ястахируна саатау ва ла ястакдимун. Качан алардын ажалы келгенде 1 саат алдыга аркага жылбайт. 1 секунда жылбайт. Өз учурунда кетет, бүттү. Ошо жазылат биринчиси. Экинчи, рызкуху. Ырыскысы жазылат экен пенденин. 121 күн биринчи күнү ырыскысы жазылып атат. Дүйнөгө келгенде канча нерсени жейт, канча нерсени ичет, канча нерсени кийет. Ырыскы деген сөз алкымга эле айтылынбайт, пайдаланганга айтылынат. Улооңуз дагы сиздин ырыскыңыз, үйүңүз дагы сиздин ырыскыңыз, кийимиңиз дагы сиздин ырыскыңыз, билимиңиз дагы сиздин ырыскыңыз. Ырыскыга кирет бунун бардыгы. Пайгамбарыбыздын дуасында бар: "Я Алла, пайдалуу илим менен ырыскылант" деген. Не менен ырыскылан? Пайдалуу илим менен ырыскылан. Булардын баары ырыскыга кирет. Демек, ырыскысы жазылат. Үчүнчүсү анын амалы. Амалы жазылат. Дүйнөгө келип эмне амал кылат? Жыгаш жабабы, сваркалайбы, же жаратылышты тартабы, же адамды дарылайбы. Кандай амал кылат дүйнөгө келгенде? Кандай кесипкөйлүк кылат бул? Өнөрү кайсы жака болот? Амалы жазылат. Акыркысы шакий нам саид, саид нам шакий, бактылуу же бактысыздыгы. 4төн жазып койгон. Эненин ичинде толук болгондон кийин дене менен рух аралашып, бири-бирине түшүнүшүп, таанышып, анан бу дүйнөдөн эненин ичинен чыкканбыз да. Толготу келгенде ва аммас сабила яссара. Алла Таала айтат: "Бу дүйнөгө чыга турган жолуңарды жеңил кылып койдук" дейт. Оңой эле чыктыңарыңдар. Келдиңер. Эң таң калыштуусу ла та'ламуна шай'a. Эчтекени билбей келдиңер дейт. Эненин ичинен чыкканыңарда силер Алла Таала баяндап атат.
Vallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah sizlerdi enеңердин içinden çıkardı. La ta'lamuna şey'a, eştekeni bilbegen avalda. Atan kim, apan kim, ulutun kaysı, urğun kaysı, bayken kim, enin kim, hiç kim bilbeydi. Enin koy hem yok ko, hiç kim bilbeydi. Ve cealekum sam'a vel absara vel af'ida. Sana bu dünyaya gelgende emi bilim gerek. Oşoğo bilimdin istoçnik, bulağın berdik. Göz, kulak, jürek, bardıq müçelерді berdi. Biro özgöçö, jakşı jamandı, payda ziyandı bilgenge emne ekenin. Size 3 nerseni berdik. Göz berdik. Barıp andan keyin bilip aldың atan kim ekenin. Barıp bilip aldың apan kim ekenin. Kulaktı verdik. Enenin uğunu, ünü. İlimdin bulağı adamga ilim gele turgan 3 bulak var. Göz menen. Kızıl, yaşı, kara. Kulak menen geledi. 2'ye 2'ni koşsagan çoluk 4. Ya. Bunu vapşe okupassan kayaktan bilesin sen? Ya. Şimdi bilip koyuyorsun manşamınca. Çünkü okupassan 2'ye 2'ni koşkan 4 eken kayaktan bilesin sen? Bilmeysin de. Kırgızstan bor Bişkek ekeni okupassan kayaktan bilesin Bişkek ekeni? İlim kayaktan geldi. Kulak men geldi tamam. Ya. Göz menen geledi ilim adamga. Jürek menen geledi adamga. 3 nersen özgöçö. Ötö manilүү. Denenin her bir nersesi manilүү. Çaştan tırmaka çeyin. Bирок özgöçö 3 nerseni Allah gayra aytat da Kur'anda. 3 nerseni gayra aytat. Kıyamat günü de uşul üçönün özgöçö sorak bolot. Göz, kulak, jürek. La taqfu ma leysa laka bihi ilm. Bilbegen nersеңдин артынан эч качан түшпө. Мына бизге чоң сабак. Allah буйрук берип атат. Ey, bilbegen nersеңдин артынан түшпө. Hazret Katada rahmetullahi aytkan, görбөгөнүңдүче gördüm деп айтпа. Bunun manisi uşul деген. Bilbegen nersеңdin артынан түшпө дегендин manisi görбөгөнүңдү gördüm деп айтпа. Жалган жала жабасың. Укпаганыңды уктум деп айтпа. Билбегениңди билем деп айтпа. 3 нерсе деген. Kur'anda Allah Taala ulandısını aytıtat. İnne sam'a vel basar vel fuad kullu ulaika kanu anhu mas'ula. Göz, kulak, jürek uşunun her biri kıyamet günü soralat dedi da. Ne dedi? Göz, kulak, jürek uşunun her biri Allah Taala aytıtat. Her biri kıyamet günü sorala. Emneni görgөнүбүздүн бардыгына кыямат күнү жооп беребиз. Эмнени угуп жүргөн бардыгына кыямат күнү жооп беребиз. Жүрөгүбүзгө кимге сүйүү, жиркенич, кимге ишеним, кимде коркуу, кимге таянуу, кимге сүйүү, жүрөгүбүздөгү бардыгына жооп беребиз. Аллах. Ошон Алла Таала Peygamberimiz dualatla Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ente. Ya Allah deneme amandık ver, sağsalamaçılık ver, özgöçe gözüme, kulağıma sağsalamaçılık ver. Ertemenen geçinde aytat ele Peygamberimiz. Gözümdü jamandıktan sakta, kulağımdı jamandıktan sakta, afiyet degen oşo. Demek tuğanlar mınaki bir alam var eken dene jarala turgan alam. Alganday dese bu dünyanın materyalinden jaraladı eken, ikincisi möөнөт менен jaraladı eken. İkincisi adamdın, adam balasının ruh, can dünyası olsa bu dünyanın materyalinden emes eken de. Совсем başka dünyanın materyalinden eken de. Materyalda söz aytıp koyup atamiz. Başka produkta bulçu. Kanday deseniz al alami amırda. Alcı buyruk alamından. Buyruk alamından. Ошол жана ал жерде möөнөт дагы болгон эмес, эч кандай материал болгон эмес.
Allah'ın buyruğu menen эле болду. Демек качанга чейин Allah'ın buyruğu биздин денебизде болсо, биз туугандар кыймыл аракеттебиз. Пайдалуубуз. Качан Allah'ın buyruğu кеттиби, бүттү. Ошол саат, ошол секунд сиз эч кимге пайдаңыз жок. Демек Allah'ın buyruğu менен жашап атабыз деген сөз мына. Allah'ın каалоосу менен жашап атабыз деген сөз мына. Allah subhanahu wa ta'ala качан buyruğu токтойт, buyruq берет, аны өзү билет. Любой время токтоп калышы мүмкүн. Ошон үчүн айткан Ибн Умар разияллаху анхума, таңга жетсең кечти күтпө. Кечке жетсең таңды күтпө. Устазыбыз айтат эле, бунун мааниси таңга жетсең кечти күтпө дегени, мүмкүн кечинде тиги дүйнөдө болуп калып жүрбө. Кечке жетсең таңды күтпө. Таңда башка дүйнөгө өтүп калба деп айтат эле. Өзүңдү өлүктөрдүн катарында эсепте дейт. Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу. Өзүңдү эсепке алар күндөн мурда эле, Алла эсептей турган учурдан мурда эле эсептей жүр дейт. Канча чын сүйлөдүм, канча калп сүйлөдүм. Канча жакшы күмөн кылдым, канча жаман күмөн кылдым. Канча жол Алланы эстедим, зикир кылдым, канча жол унуттум. Канча Аллага шүгүр кылдым, канча шүгүрсүздүк кылдым. Канча жол Алла Таалага баш ийдим, канча Алла Таалага каршы чыктым. Куранга канча амал кылдым. Адам эсептей жүрсүн дейт. Эсептей жүрсүн дейт. Ибадат көйлүгүн. Кыскасы, инсан эки ааламдын топтому. Инсан эки ааламдын топтому. Бу дүйнөнүн, материалдык дүйнөнүн дене, руханий дүйнөдөн жан. Экөөнүн ушу топтому менен инсан. Инсан өтө татаал махлук. Кичинекей аалам. Түзүлүшүнө тән бересин. İnsanın jaralısına Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de başkaça mani bergen. Başka hayvanlarda da Allah jaratkan. Bırak insandı Allah subhanahu wa ta'ala öte koz tüzülüştü. İnsanın tüzülüşü var o. Bardıq mahlukka karaganda eң turpatı gelgen. Mınандай карай турганбыз соң, бардық жағы төп келген. Өте қоз, өзі орынды. Қаштары, көздері, кирпиктері, құлақтары, мұрыны, тиштері, қол, манжалары, екі ұттап тұрып тұрғаны. Бардығы жарашықты, бардығы орынды, бардығы тең салмақты. Bir қолы жерге тиіп, екінші қолы андай, жосы bir көз алды, екінші көз арқа аяқта болып. Ya, bir kulağı başta, ikinci kulağı belde olbay, андай емес. Bunun bardığı bunu kimdin planı? Bir tamcı sudan uşu kimdin planı? Ya yuhal insan, ma garraka bi rabbikal karim. Ey insan, seni bereşen Robundan qaysı nerse aldap koydu. Qaysı nerse seni alaqsıtıp koydu. Bereşen Robun sana жоқтан uşu bir tamcı sudan göz berdi ele, mınanı bereşen dep aytат. Bir tamcı sudan sana kulak berdi, mınanı bereşen dep aytат. Karim, suratpastan turup bergende aytат, Karim dep. Suratpastan turup öpköbü berdi, bor berdi, böyrök berdi, jürök berdi. Suratpastan turup bunu Karim dep koyat. Ya yuhan insan, ma garraka bi rabbikal karim. Emne nerse seni aldap koydu. Şunday bereşen Robundan. Allah Taala bizge eskerti berip atat. Şu dünya seni aldap koydu. Çöyrelerin seni aldap koydu. Je akçaң, je mansabың seni. Emne seni aldap koydu. Nafs şeytan aldap koydu seni ya. Kur'an Allah Taala suroo berip atat. Qaysı nerse seni alaqsıtıp koydu.
Ошондой берешен робуңдан эмне үчүн качасың? Эмне үчүн аны эстебейсиң? Эмне үчүн шүгүр кылбайсың? Эмне үчүн баш ийбейсиң? Эмне үчүн анын кудуретинин белгилери тууралуу ойлонбойсуң? Аллади халакака фасаввака фаадалак фи айи суратин ма шаа раккабак. Аллаху акбар. Мына сүрөттү Алла бизге тандап берген. Биз эч кимибиз өзүбүздүн сүрөтүбүздү тандаган эмеспиз. Эч кимге бул ыктыяр берилген эмес. Алла кайсы өңдү берсе, кайсы түстү берсе, таркип деп коет. Кандай кааласа, ошондой түздү бизди. Ошондой курады. Бир тамчы судан ушундай кылып кураган ким? Аллах. Ла илаха иллаллах. Куранда айтат муну. Өзү жаратты, бардын төп келдирди, тең салмактуу кылды, каалагандай кылып курап тургузуп койду дейт. Не дейсиң? Лакад халакнал инсана фи ахсани таквим. Чындыгында биз инсанды өтө чырайлуу түзүлүштө жаратканбыз дейт. Лакад каррамна бани адам. Адам баласына биз сый урмат бергенбиз. Жөн эле жаралуусу менен бүтүрүп койбостон, буга өтө башкача сезим органдарды бердик. Сүйлөй турган кылдык дейт. Ар-Рахман алламал Кур'ан, халакал инсан, алламахул баян. Баяндоону Алла инсанга берген. Бир дагы махлук сүйлөй албайт. Попугайың эми сеники сүйлөгөнүн кайталайт го, атак 0 ал деле. Же сүйлөйбү кичине. Я, тамашалашабы? Я, же тийшеби мындай? Кыйыртып сүйлөй алабы мындай? Я, тийшебиз го, биз намекторду таштайбыз го. Бу инсанга Алла Таала ма? Алламахул баян. Сүйлөгөн. Баян кандай? Аллаху акбар. Инсанга ушул инсандын тили менен деле башка жаныбарлардын тилин карасаң состав бирле. Бирок сүйлөгөн каяктан чыгып атат? Алар эмне үчүн сүйлөй албайт? Алар эмне үчүн сүйлөй албайт? Арыздан албайт. Ыйлашы мүмкүн, кыйналган. Бирок айырым ооруп атат, бир жерин айта албайт. Алла инсанга берди. Жөн эле эмес, калемди жазганга үйрөттү инсанга. Бир тамчы судан жаратып тургузуп койду дагы. Икра бисми раббикаллади халак. Халакал инсана мин алак. Икра ва раббукал акрам аллади аллама бил калам. Алла калемди жазганга Алла үйрөттү. Куранда айтып атат. Сүйлөгөндө Алла үйрөттү. Калем жазганда Алла үйрөттү. Жүрөгүндөгү максатын колу аркылуу калем менен кагазга түшүрүп коет да инсан. Түшүрө албайбы? Керемет да. Китептерде окуйсузбу кандай? Мыналарды ким жазды? Кайсы калем түшүрдү? Жүрөктөн чыккан сөздөрдү кол аркылуу через калем китепке түшүрүп. Алла субханаху ва таала калем менен үйрөндү. Калемге Алла ант ичкен. Нун вал калами ва ма ястурун деп. Тагдыр калемине там берип койгула. Мына калемди жазып атканда тагдыр калемине ыйман келтирип койгула. Кандай? Биздин тагдырыбызды жазган калем бар. Эмнени жазганына бардыгына турганда. Инсан керемет. Өтө татаал, өтө кооз. Ушундай бир аалам. Инсан, угуп алыңыз, эзелтен эмес. Биз бирок түбөлүктүүбүз. Инсанды Алла Таала түбөлүк үчүн жараткан. Түбөлүктү бейиште же түбөлүк дозокто болот. Өткөнкү сабактардан айтканбыз, өлүм деген эмне? Жашоонун жоктугу өлүм. Адамул хаят деп. Экинчиси эмне деп айттык эле? Көпүрө дедик эле. Эсте калганбы? Же кандай? Сабактар качып атабыз да, өткөнкү сабактарда. Бир дүйнөдөн экинчи дүйнөгө өтүп кете турган эле көпүрө. Айтып атпадыкпы? Толугу менен эле бүтпөйт жашоо. Просто сыноо дүйнөсү топ бүттү. Эми жаза дүйнөсү башталды. Амал дүйнөсү бүттү. Акысы бериле турган дүйнө башталды. Результат. Агай мусулман бир туугандар, мынаке демек биздин рухубузчу башка нерсе булар. Рух аламдан келген бул.
ошонун азыгы Куран. Дене кандай ач болгондой, дене кандай ооругандай, дене кандай чарчагандай, макулбу? Дене кандай кирдегендей, рух дагы ушундай. Рух дагы чарчап, рух дагы кирдеп, мени рух дагы туугандар мындай. Бул иман менен жакшы амал аркылуу бул рух азыктанат, тазаланат, кубаттанат. Күнөөлөр аркылуу рух ушул Алла субхана ва таала берилген ушул буйрук бузула баштайт. Карайат кадимкидей. Периштелер адамдын рухун чыгарганга келгенде, периштелер адамдын рухун периштелер чыгарат. Ошого келгенде эки түрлүү периштелер болот экен. Малаикатур рахма, малаикатул азаб. Райымдуу периштелер да болот экен, азап периштелер да болот экен. Смотря сиздин рухуңуз кандай. Рухка жараша периште. Сиздин руханиятыңыз канча күчтүү болсо, канча нурлуу болсо, канча таза болсо, ошого жараша райымдуу периштелер келет. Чыгарганга, алып кеткенге. Биринен бири колго жерге таштабай алып кетет дейт. Анын жыты, Аллаху акбар, биринчи асман, экинчи, үчүнчү периштелер айтат экен асманга алып чыгып кетип атканда. Кандай дагы жыпар жыттанган рух, кимдин руху болду экен бул дейт экен. Текеберден таза, ширктен таза, жаман күмөндөн таза, куфурдан таза, хасаттан таза, бардык нерседен бул руханияты таптаза болгон. Күнөөдөн таптаза болгон. Дайыма тооба менен жашайт. Дайыма Алла Тааланы эстеп жашайт, Алладан дайыма коркуп жашайт. Алланын буйругун аткарып жашайт. Кудай сактасын. Күнөөгө батып калган, күнөөнү кылган, арам нерседен башын көтөрбөгөндөр жанын чыгарган страшный чыгат. Азап периштелер чыгарат. Сасып кетет экен. Кандай дагы сасы, жиркенет экен периштелер. Ай. Алла Таала баарыбыздын руханиятыбызды нурлуу кылсын, амин, Ошого зикирди күчөйтөлү, Куранды күчөйтөлү, дуаларды күчөйтөлү, ибадатты күчөйтөлү. Ибадатты өзүбүзгө тиешелүү экен, эми башкалар, биздин аялдарыбыз ham ибадат кылсын. Апаларыбыз ибадат кылсын, эжелерибиз ибадат кылсын, агаларыбыз ибадат кылсын. Мени балаталы бар ибадат кылсын. Кыздарыбыз ибадат кылсын, эй туугандар. Неберелерибиз ибадат кылсын. Ошолордун бардыгын ибадатка чакыруу мойнубузда милдет. Өзүбүз ибадат кылып, аларды ибадатка чакыра берели. Досторду ибадатка чакырайлы, классташтарды ибадатка чакырайлы. Кошуналар, тең туштар, мүмкүнбү, жакшы жаман каерде болсок, ибадатка даават. Каяка даават? Кимге ибадат? Аллага ибадат кылган. Жалгыз Алла Таала. Ширк кылбастан.